алейкум достор, мекендештер, баарыңыздарга Иллинойс штатынан жалындуу салам жолдойм. Азыр мен Чикаго шаарына жакын жайгашкан Вест Данди деген райондо жүрөм. Өзүңүздөр билесиздер, мен бул жака эмнеге келгенимди. Биз негизинен тракты жылына бир жолу сапаттуу жасаган механиктери бар, жакшы тракторду оңдогон центрларга келип, жылына бир жолу каратып алабыз. Мындай центрга келгенде трактын башынан аягына чейин бая тетиктерин бир сыра текшерип чыгат, компьютер сайышып диагностика кылат, анан жасачу жерлерин айтат, ошону капитально жасатып алабыз, анан бир жыл, бир жарым жыл жүрө беребиз. Мен азыр бул жака келген себебим трейлер менен трактын тормозной системасын текшертиш керек болуп атат. Анткени акыркы күнү тормоз жакшы кармап атат достор. Могу дөңгөлөктүн ичинде, барабандын ичинде брейк шус деп коет. Бул тормозной колодка, ошолор жешилип турат. Ошону бир жылына бир 2 жолу алмаштырып турабыз. Как раз убактысы келди. Дагы жасата турган анча-мынча жерлери бар. Мен акыркы күнү байкап калдым достор. Мол жерин карасаңыздар. Бул жакта ачык жери пайда болуп калды. Могул корпус трактын арт жагы баягы водительди көздөй, айдоочуну көздөй жылып кетти. Мына бул жагын көрүңүз, мынчалык расстояние болуп атат. Азыр аркы жагын көрсөтөм. Аркы жагында болсо эч кандай алыстык жок. Бул корпустун ар жактан бер жака жылып кеткенин көрүп жатабыз достор. Ошону да каратыш керек, анан компьютер сайдырып, толук диагностика кылып, алмаштырчу жерлерин алмаштырып, тракты капитально жасап алып туруп анан жумушка Кудай бурса чыгабыз. Мен сиздерге азыр бир трак центрди көрсөтөм. Баарыбыз билгендей, трак компанияларынын жүрөгү каякта? Бул Чикаго шаарынын тегерегинде. Трактарды жакшы оңдой турган трак центрлери каякта? Баарыбыз билгендей, бул Чикаго шаарынын тегерегинде. Ошон үчүн көптөгөн айдоочулар трактарын ушу Чикагога алып келип, оңдотуп алганга аракет кылышат. Көптөгөн башка штаттарда дагы трак оңдочу жерлери бар. Бирок кээ бирде алар жасап берет, жасап бербей калганда жерлери бар, анан баалары дагы кымбаттай сезилет. Мен дагы бул трак центрга биринчи жолу келген жокмун. 3-чү же 4-чү жолу келип атам. Абдан жакшы жасашат. Бул жака келгенде достор, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. PC Truck Center деп турат. Truck and Trailer Repair дейт. Трактарды да оңдошот, трейлерди да оңдошот. Телефондору турат, мына 888 676 0057. Анан бул видеого дагы азыр жазып коем адресин. Менден көптөгөн тааныштар, достор сурап калат, ушу Чикагога барганда кайсыл жерден трактарды оңдотсок болот деп. Мен көп ошо тааныштарга, досторго ушул PC Truck Center'дин телефондорун берип жүрөм. Алар бул жака келишип, трактарын оңдотуп, ана мага чалып калышат. Абдан жакшы трак центр экен. Ар дайым ушул жака келип турабыз деп. Мына бул жакты да көрсөтүп койсом. Тетигил жерде дагы трак оңдоочу шаптар абдан көп. Бул жакта дагы бул эле компания эмес, ар жагында дагы бир 2-3 компания бар, бирок биз ушул PC деген трак центрге келип көнүп калганбыз. Биздин компаниянын баягы паркинги дагы ушул жерде жайгашкан. Мен ананыраак дрон учуруп, ушул жердин үстүнөн сиздерге көрсөткөнгө аракет кылам достор. Абдан чоң паркинг. Бул жакта 1000 деген трактор ушул жака коюшат. Азыр центрдин ичине кирип көрсөтөйүн сиздерге. Баягы бул жака деген живой очередь экен. Эртең менен саат 8-де ачылат. Ким келсе очередке тура берет экен. Мен көчө күнү бул жака келгем. Эртең менен 8-де кирип заявка берейин десем, уже 5 киши астыман жазылып кетиптир.
алардын трактарын четинен мондай бокстар бар. Ошо бокстарга киргизип кетип ичинен жасап атат. Азыр мен бул офиске киребиз. Офистин ичинде көрсөтөм. Кантип очередке туруш керек, кантип сүйлөшүш керек. Анан убагы келгенде ачкычтарын тыштап, өзлөрүнүн паркинг лоттору бар. Мына моякта кечинде келсеңиздер дагы мыякта орундуктар болот. Ушул жакка келип, күтүп, анан эртең менен 8де келип, анан заявка берсеңиздер болот. Мына 1-чи бокс, 2-чи бокс, 3-чү бокс деп кете берет. Анан ичиндагы көрсөк болот. Азыр мен деген сиздерге ичин көрсөтөм, офистин ичин. Анан трак оңдоочу жерлерин дагы көрсөткөнгө аракет кылам, достор. Welcome деп турат. Мына ушундай жер экен. Бул жактан отуруп, заявка берип күтүп турса болот экен. Можно алып жайт, да? Так, достор, мына сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жака эртең менен саат 8де келгенден кийин ушундай атайын форма бар экен. Бул жака өзүңөрдүн данныйыңарды толтурушуңар керек экен. Бул жака күндү жазыш керек, компаниянын атын жазыш керек экен. Өзүңөрдүн атыңарды жазасыңар, трейлердин номери, трактын номери, email адрес, телефон жазасыңар. Анан бул жакта трак деп турат, трейлер деп турат. Трак деген жерге эмнеңерди оңдотосуңар, толук жазып бересиңер. Трейлер деген жерге трейлердин эмнесин оңдотосуңар, толук жазып бересиңер. Анан муну тияка калтырып, ачкычыңарды үстүнө коюп, кете берсеңер болот. Өзлөрү керек болгондо ачкыч менен трагыңарды паркингден оталдырып, ичине кирип жасап, анан бул жака калтырган телефонуңарга чалып коёт, достор. Мына бул жакта өзүңүздөр көргөндөй мен заявканы калтыргам. Бул жакта 1, 2, 3, 4 дагы башка трак бар экен, общий 5-өбүз. Мен жана байкаганда 2 тракты алып кирип кетти бокска. Дагы 3 астында 2 трак бар. Ошону алып кирип кеткенден кийин анан мен кирем. Бул жактан анча-мынча тетиктерин коюп коюптур, достор. PC Truck Center. Бул жакта кофеси бар экен. Мына кофесин ичсеңиздер болот. Сүттөрү менен коюп коюптур, условия түзүп. Бул жакта холодильникте суу турат. Суудан дагы алып иче берсеңиздер болот экен. Телевизорунда коюп коюптур. Бул жакта өзүнүн склады бар, баардык тетиктер бар. Мына мага да амортизатор алмаштырыш керек болчун. Амортизатор алмаштырыш керек. Мына амортизаторларда турат. Ошондой, достор. Мына бул жакта дагы сууларды коюп коет. Америкада ошондой бул ичинде муздак суу. Мен анан стаканда алып, жылуу суу ичсең бул жагын басасың, муздак суу ичсең бул жагын басасың. Азыр бул жакта отурган жигит чыгып кетти, достор. Азыр келгенден кийин мен сурап көрөм. Эгер уруксат берсе, трак оңдогон жерине барып тартабыз. Анткени ичине такыр киргизишпейт. Мен азыр айтам. Көптөгөн мен мекендештерим бул Америкага келип ата, трак айдаган көп досторум бар, тааныштарым бар. Анан өзүм YouTube каналым бар, Instagram баракчам бар. Ошол жака сиздер жөнүндө кичине маалымат берип коеюн. Каалоочулар келип, трактарын оңдотуп кетип турат деп айтсам, жок дебейт болуш керек, достор. Мен бул кабыл алуу бөлүмүндөгү жигит менен сүйлөшсөм, айтат, азыр биздин чоңубуз келет. Сүйлөшүп көрөйүн, макул десе ичине кирип тартасыздар дейт. Мына азыр мен сиздерге көрсөтсөм, бул жакта ушул баягы центрда иштеген жигиттердин машиналары экен. Бул жакта көбүнчөсү орусча сүйлөшөт. Мына өзүңүздөр көргөндөй, Украинада иштеген жигиттер дагы бул жакта механик болуп иштешет экен. Мына бул жакта дагы Jeep Grand Cherokee машинасы турат. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп кете берет экен. Тет аягына чейин. Трак оңдотом деген кишилер келип, бул жака машиналарын коюп, мына кээ бирөө машина оталып турат, күтүп жатышат.
Достор, бул PC Center'дин бокстарынан кийин бул жакта тракторду киргизип атпайбы, ремонтко киргизип атпайбы. Ошол бокстардын жанында өзүнүн магазини бар экен. Азыр мен бул жактагы жигит менен сүйлөшсөм, биздин да магазин бар. Кирип көрсөңүздөр болот дейт. Мына бул жакта өзүңүздөр көргөндөй оформление жасап коюптур. Flatbed дейт. Бул flatbedдер үчүн дагы көп материал бар окшойт. Азыр ичине кирип көрөлү. Так, бул жакта көрдүңүздөр, өзүңүздөр көргөндөй магазини бар экен. Бул жакта керектүү материалдарды, көбүнчөсү flatbedке керектүү материалдар экен. Бул жака мына товарларын коюп, бааларын да жазып коюптур. $19.99 дейт. Мен эми көп түшүнө бербейм, flatbedте такыр иштеп көргөн эмесмин. Бул $91.99 дейт. Def бар экен. Тарптар бар экен. Баягы flatbedте иштеген жигиттер, айымдар товарларды трейлерге койгондон кийин ушундай тарптар менен жабыш керек. Мына 425, 485 дейт. Ар кандай чынжырлар бар экен. Өзүңүздөр көргөндөй абдан oversized load деп эмблемасы да бар экен. Мында таап алышат. Ар кандай страптын түрлөрү, чынжырлардын түрлөрү баалары менен турат. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алекс. Очень приятно. Меня зовут Алмаз. Вот я специально приехал в PCI, потому что я знаю, что очень хороший центр. И мне там подсказали, что у нас этот магазин есть. Я специально приехал. Да, мы продаем, в принципе, все на flatbed. Oversize load, safety equipment по типу шлемов, safety vest, combination bar, стрэпы, ratchet байндеры, разновидности разных стрэпов, чейны, конечно же, тарпы, heavy duty у нас есть. Это в основном для флетбека, да? Флетбека, да? У нас еще есть товары для драйвена, по типу драйвен стрэпов. Хорошо. Но в основном для флетбеда. Также вспомогательные предметы типа измерительных палок, чтобы измерять высоту трейлера, разновидные edge протекторы, moving blankets, в принципе, все, что надо. Короче, здесь можно все найти, да? Если даже нет, вы можете заказать, да? В течение короткого срока. В радиусе 40-50 миль мы доставляем. Уже можете доставить. Например, где-то флетбек едет, что-то надо. Например, да, вот это, у него трак сломался, и вот такие разные запчасти надо, вы можете доставить, да? Да, конечно. Просто позвоните, и мы доставим. В течение радиуса 45-50 километров. Да. Или май. Мы же привыкли там километр. Всем говоришь там майл, они спрашивают, что такое майл, там. Я говорю, там умножить надо там 1.6. Да. 1.6. Да, 1.6. Очень хорошо. А что у вас здесь и склад есть, да? Свой склад есть? Да, там у нас, в принципе, все лежит. А тут именно витрина. Здесь витрина. А здесь у вас находится большой склад? Да. О, это хорошо. Лот-бары вижу для драйвена, для рифера. В общем-то, все по хорошим ценам. Лучше, чем у конкурентов, которые у нас тут есть. Да. Вот многие тракисты, я тракистом работаю 7 лет. Я, езжу там по разным штатам. И самый лучший, там эти трак-центры, там где чинят, помогают, там это Чикаго. Я специально приезжаю сюда, и вот в других штатах бывают проблемы, там они не могут запчасть найти, там надо ждать, там 3 дня, 4 дня, там, и все дорого. И многие люди стараются сюда приехать. Ну да, у нас все быстро, эффективно. Да. И вот это постоянно у меня друзья там спрашивают, там, куда можно, там, Чикаго поехать, и этот, знаешь, хороший шап. Я постоянно говорю, PCI. Очень хорошо. Спасибо большое. Удачи. Спасибо вам. Спасибо. Барыбыз көргөндөй мына Кызылмашка шаптын ичине кирди. Биз деген трейлер менен тракты чогуу киргиздик. Анткени трейлердин дагы трактын дагы жасай турган жерлери бар, достор. Мен сиздерге азыр бир сыйра шаптын ичин көрсөтүп коеюн. Мына бул жакта дагы флетбекке керектүү жаңы тетиктер турат. Бул жакта ремонтко дагы бир тракт киргизиптир. Баягы мотордун майын да алмаштырышат экен. Анан монда емкосттордо ар кандай түрлүү майлар болот экен.
Бул мусорный бак экен. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мотордун майын алмаштырганда фильтрлерди да алмаштырат. Анан ушундай емкостка салып, бул толгондон кийин ушуларды дагы өткөрө турган жерлери болот. Мына бул бочканын ичинде май бар экен. Мына мындай чоң, абдан чоң емкость экен. Канча болду экен бул? Жарым тоннабы же 1 тоннага жакындай билбейм. Мына ичинен көргөндөй кызыл бир майдын түрү экен. Мына бул трактагы эмнесин жасатып атат экенин билбейм. Мына капоту ачык экен. Бул жерге 2 бокс тракты коюп койсо болот. Бир жагынан бир бокс тракты киргизип, экинчи жагынан экинчи бокс тракты киргизип, анан четинен жасап чыгара берет. Мына өзүңүздөр көргөндөй, ар кандай тиякта дагы бамперлер турат, ар кандай пластмассовый тетиктер турат. Анан керек болгондо форклифт менен көтөрүп, былдыйга түшүрүп, алмаштыра берет экен. Мына коробкалардын ичинин баары ар кандай тетиктер. Брейк шуз деп коет мына достор. Атайын сиздерге да көрсөтүп коеюн. Мен ошо жана барабандын ичиндеги тормозной колодкаларды алмаштырам. Ушулар мына башында калың болот, анан кийин жешилип кетет. Мына барабандын түрлөрү турат. Убагында жанагы тормозной системага керектүү тетиктерди алмаштырбаса, могу барабандарды дагы алмаштырышка туура келип калат. Мына кызыл машканы өзүңүздөр көргөндөй ажыратып койду. Трейлерди өзүнчө, тракты өзүнчө ажыратып коюп, анан акырындан жасай башташат. Буякта керектүү тетиктер абдан көп экен. Мына данкраттын түрлөрү менен турат. 1, 2, 3, 4 турат. Бул дөңгөлөктүн бул жагында болтторду чече турган шуруповерттер турат. Булар воздух менен иштешет. Бул тракты капитально жасап аткан окшойт. Толук моторун чечип коюшуптур. Ар жакта коробкасы жатат. Тетиктерине караганда бул DD13 деп Детройт мотор окшойт. Ооба, Volvo 670 экен. Бул жакта да фильтрдердин түрлөрү турат, хамуттардын түрлөрү, толтура запчастардын түрлөрү турат. Страптардын түрлөрү менен кен чоңунан кичинекейине чейин. Резиновый перчатки. Камсыздоо абдан сонун жакшы экен. Мына бул моторду жасап атышыптыр. Тиса деп коебу. Бул жакта дагы дөңгөлөктүн түрлөрү бар экен. Эгер сиздерге дөңгөлөктү алмаштырыш керек болсо, бул жактан трейлердин дагы дөңгөлөктөрүн, трактын дагы дөңгөлөктөрүн алмаштырып беришет экен достор. Мына бул жакта дагы бир тракт турат. Бул дагы капитальный ремонтко кириптир. Эми биз түшүнбөйбүз да, механик болбогондон кийин түшүнбөйбүз. Буякта тасолду төккөн окшойт. Атайын емкостка кызыл болуп суюктук турат. Мен тасол деп ойлоп атам. Мына бул жакта компьютерлердин түрлөрү турат. Мына Panasonic деп. Ушул компьютерлер менен диагностика жасашат булар. Атайын запчасть сала турган шкафтар бар экен. Ар бир сурмада керектүү ачкычтардын түрлөрү бар. Бул мотордун дагы үстүн чечишиптир достор. Үстүн чечип, тиякта фонарик турат, иштерин да карашыптыр. Салону дагы көрүнүп калыптыр. Кызыл машка ремонтто турат, ремонт бүткүчө. Ушул районду көрсөтүп, мына моолардын баардыгы трактор азыр үстүнөн көрөбүз. Мына дронду даярдай баштадым достор. Мини, бул братчикасы, чоң дрон эс ала берсин. Биз муну иштетиш үчүн биз телефонду иштетебиз. Телефонду иштетип, атайын өзүнүн программасына киришибиз керек.
программага кириш үчүн mo DJI дегенди басабыз. DJI дегенди басып, анан дрондорду иштете баштайбыз. Мына DJI Mini 2-ни тандайбыз. Күйгүзгүлө дейт. Бул кнопкасын 2 жолу басып койсок, DJI күйөт. Бул пульт управлениясы күйөт. Андан кийин биз бул учуучу аппаратын азыр кошобуз. Андан кийин учуучу аппараттын сүрөтү чыкты, батарейкасын тагып туруп канаттарын ачкыла дейт. Азыр канаттарын ачабыз. Анан учууга даяр болот. Дрон учууга даяр болду. Мына камерасы да иштеп атат. Муяктан запись деген кнопканы басабыз. Анан муну басып туруп, муну бассак, мына достор. Мына дрон өзү уча баштады. Мына дрон учуп атат. Мен пультка тийбей элем, жакшы жери. Дрон мени күтүп турат. Мына дронду жакындан көрсөтүп коеюн. Дрон мени күтүп турат. Азыр мен кнопканы басам дагы учура баштайм достор. Анын үчүн бул кнопканы басышыбыз керек, өйдөнү көздөйт. Мына кетти дрон. Жылдырбай кармап турат салган тузагым, билбеймин амалым жок, кантип чыгарым. Көзүмө сенден бөлөк эч ким көрүнбөй, оюмунга бөлүнүп калды тунарып. Жүрөгүмдүн кагышы жай, убактылы тура жылбай, көңүлүмдө муңдун нота кайталанат до ре ми фа. Кыялымда дүйнө кезин, өңүм эмес түшүм эмес, бирок аны түшүндүрөт сага жазганы сен бе.